Бул мырзаны көгүлтүр экрандан, тасмалардан көрүп жүрөсүздөр. Өзүнүн элге сиңимдүү, эң мыкты деңгээлде аткаруудагы ролдору менен эл эсинде калган актер мырза менен менин кесиптешим тааныштырасыз. Кийин деп турсаңыздар, Индияда мыкты мырзанын ролун алып келген, ошондой эле Якутияда мыкты актердук дебютунун ээси. Анан Венгрияда, Россияда тартылган тасмаларда роль жаратып келген Кыргыз драма театрынын актеру Анвар Осмоналиев. Кош келдиңиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кутман таң. Уйку ачылдыбы? Уйку ачылды. Өзгөчө эртең менен турганда мындай кыйналат да адамча. Сиз негизинен эле таңда кандай тососуз жана таңда канчада турасыз? Таңда ар кандай тосом. Эртең менен ойгонуп эле кечиккен жокпу деген ой келет биринчи. Саатты карамай, Саатты карамай. Кечиксем бат эле ойгоном. Кечке элек болсом анда онтоп баары жатып, бери жатып атып анан ошентип тосом. 5 мүнөт. Мына 5 мүнөт, мына 5 мүнөт деп атып. Анан көбүнчө көптөрдү эле укканмын, таң жерден ой жок, мен тамак ичпейм, менде жок эчтеке мындай бирдеке жегим келбейт депчи, анан кээрлер каша менен баштайт экен, же болбосо бир стакан сүт менен, же болбосо суу менен ичип баштайт экен. Сизчи? Меники ар кандай, эгерде эрте турсам, ашказанда уйгуп туруш үчүн эмне кыласыз дейличи? Же түшкө чейин уктайбы ашказан? жок, биринчи ойгонгондо эле суу ичем. Жуунганга чейин деле суу ичип алып, андан кийин суу ичкенден кийин кандай табитим ачылат десем болот. Эгерде бул уктап калбасам, эгерде уктап калсам анда айла жок, кечтик ичпей Түшкө чейин, түшкө тамакка чейин ашказан боюп же жолдон. Ооба. Анан Эмне жаңылык, тасмалар, спектакльдер жаралып жатабы деген? Буюрса азыркы убакта отпускка бүтүп, эс алуу дагы бүттү. Эми октябрда театралдык дагы сезондор ачылат, жаңы спектакльдер. Сентябрь ичи буюрса репетициялар. Азыркы убакта мына бүгүн баарыңарды кимде ким угуп атса саат 6-га Кыргыз драма театрына чакыра кетмекпиз. Анткени 4-5 күндөн бери Артурдо эл аралык театралдык фестиваль өтүп атат. Бүгүн жабылышы, эртең тапшыруу аземдери болот. Бүгүн биз Кыргыз драма театрында Тумар ханышасы спектаклин коймокчубуз. Бул да конкурстук программада буюрса. Жаңылыгыбыз ошол. Ошондон кийин андан кийин Москвага учмай кайра. Москва учпай аяктан дагы съемкалар, анан келип кайра жакында Сүйүү керемет деген тасманын алдында турабыз. Жамгырдан кийин дегенде тасмабыз буюрса ийгиликтүү аяктап алдык. Буюрса эми баары биз күтүп жатабыз, эми качан премьера качан деп эле ошо. Жакшы, анан бул жакта Индияда да мыкты мырзанын мындайча айтканда сыйлыгын алып келдиңиз. Бул жака кандайча барып калдыңыз Индияга? Биздин тасма 2015-жылы Асман алдына деген тасма менен алгам, башкы каарман аткарып. 2015-жылы премьер селиге көрсөтүү болуп, анан фестивалдарга чакырып ала баштаган. Анан ошондо Индияга биздин тасмадагы ага чейин Бангалор кинофестивалында эң мыкты азиан тасмасы деген гран-при алганбыз биздин тасма. Андан кийин эле кайра ошо Буханашар деген шаарына дагы бир фестивалга чакырылган. Ошол чакыруудан анан эң мыкты мырза ролун тапшырышкан. Эң сонун азаматсыз. Анан бул Якутияда мыкты актердук дебюту, Венгрияда, Россияда дагы роль жаратып калдыңыз, ошол жака барып дагы. Анан бул жактарда кандай, ким түрткү болду негизинен, кантип бардыңыз же сизге атайын чакыруу келдиби? Кастингдер аркылуу. Мисалы Венгрияга биринчи бияктан киностудия Кыргыз фильмге жана ошондой эле биздин ага чейин дагы ошо Венгрияда эпизоддук роль жаратып келген актер байкелерибиз бар. Улан Эмиралиев, Жолдошжан Жигитов байкелерибиз. Анан баягы тааныш билиш, алар дагы сурап билип калышкан, кайсы актер бар, сүрөттөрүн жибербейсиздерби, биз тандайлы деп. Анда интернет аркылуу эле сүрөттөрдөн кастинг кылган. Кастинг жарыяланып, киностудия Кыргыз фильмден дагы бардык жаш актерлордун сүрөттөрү ошол жакта база данных деп коет баягы актерлордун. Ошолор менен жиберилип, анан бул кайсы тасмада тартылган, бул кандай роль жараткан деп анан видеолору болсо видеолордон жибергиле деп отуруп, интернет аркылуу Венгрияга чакыруу болгон. Москвага болсо биякта атайын кастинг жарыяланып, 3 тур болуп ошол жактан Азаматсыз, эң сонун. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген суроо бар экен. Аягы 933 менен аяктаган абоненттен: саламатсызбы, байке, сизге бир суроо. Сиз эң алгач кайсыл тасмага тартылгансыз жана канча жашыңыздан дейт. Эльзада деген телекөрүүчүбүздөн келиптир. Рахмат Эльзада.
биринчи жолу мен биринчи курста болчумун. 17-18 жашта. Анда бизде кино аябай мындай сумсак болчу десем болот. Жок убагы болчу. Ошондо мен эсимде бар, министрдин кызы махабаты жаңы чыгып, ошондо мектептик атайын мектептик программадагы мектептик керекет деген 1000 деген кино тартылган. Атайын бул экранга чыккан эмес, телевизордон көрсөтүлгөн эмес, бир гана школдук программага мектептеги балдарга рекеттерге каршы талаптоноо дегенге каршы ошого биринчи менин мындай неме болгон. Камеранын алдында сүрдөп, андан кийин эпизоддук ролдор бир Шайке деген тасмада эпизоддук рол болгон. Анан кийинки эле Асман алдында тасмасы. Жакшы. Мыкты экен, анан Асман алдында тасмасын көрө алган жокпуз, көрө албай жатабыз. Мен аябай издедим. Кайсыл жактан көрсө болот ошол тасманы? Азыр интернеттерде жок. Анткени дагы алдыда фестивалдар бар. Өзүңүздөргө маалым болсо керек. Жакында эле бир 2 ай мурун Лос-Анджелесте өткөн азиялык тасмалардын арасында гран-приге болду да. Эми дагы бир тасмалы фестивалдарга чакыруу бар. Анан ошол фестивалдарда чакыруулар токтомойчу, балким интернетке чыкпайт го дейм. Жаңы жылдан кийин Кыргызстан КТРК телеканалынан 2 жолу көрсөтүлүптүр. Көргөндөр болуп атат. КТР көрбөйсүңөр го дейм. Негизиненчи бул жакта Индияда мисалы мыкты мырзанын эми сыйлыгын алып атасыз, Якутияда мыкты актердук дебют алдыңыз, анан Венгрия менен Россияда да кастингтерден өтүп атасыз, ушунчалык мыкты актер го деп мен ушундай мындай ойлонуп атам да, балким бир роль жаратып бересиз. Кандай роль жараттырсаң эми? Актердук чеберчилигин Конок койдон жооштоп койчу эле. Көрбөйлү. Келиңиз, анда негизинен эле азыркы замандын талабы менен азыркы жаштар болуулары болобу, баары бир деле ар бир адамдын жүрөгүндө сүйүү жашайт эмеспи? Анан сиз ушунчалык бир кызды сүйүп калдыңыз, анан бирок ал кыз сизди карабай кетип баратат. А сиз аракет кылышыңыз керек да, ошол кызды токтотушуңуз керек. Ал кетип баратат. Мону башкача сөйлөйм. Зейнеп кетип баратат, Зейнеп. Жардам берсеңиз. Мага жакты, анткени бир четинен өз максатыма жетип алам, жиним чыгат. Экинчиден кызды жыга чабам дегендей. Гүл, мен бербесем албай атсаң эмне кылайын деген эле. Негизи сүйүү темасы аябай эле неме. Ар биринин жүрөгүндө жашайт го. Сүйүүдөн башка эле кылбойлу. Бирок сүйүү деп көптөр эле айтат, бирок сүйүүнү көргөндөр аз, сөз кылганы менен ошол нерсени сезгендер аз. Анда урушчак бир абышкан. Атаңыздай семши. Кой десем деле болбойсуң. Деген эмне кылдым сага? Келер мен эле сүйүүдөн баштадым, картайсам. Деги өзүң жаш неме экенсиң. Көз баары бир жер токтобойт дейт. Бар экен. Эң соң. Чекеге буруш түшкөн менен жүрөк жаш. Кыргыз жүрөк дайым 18 көп тийишпесең-чай. Жиним чукул эле. Сенден эмес, ондан чыгарып алам дейм. Айла. Ошо. Ар отурай. Жарбашпа деп. Жакшы, азаматсыз. Зейнеп эми мындан болуш керек. Мына ушул наамдар жөн жерден алынган эмес, мыкты актер, мыкты дебют дегендер. Жок, бирок чалдыктырып алган эмесмин. Бирок сиздики мындай урушчак чал эмес эле, сиз мындай кандай десем, эскерткен чал болуп калдыңыз да, абышкачы. Мындай уруш албайм мен. Ошондой эле болбойт. Ошондой эле, бирок сиз өзүңүз негизинен өзүңүздүн жашооңузда кандай адамсыз? Мындай адаммын. Билбейм, чынында өзүңдү айтыш кыйын го дейм негизи. Ар бир адам. Мисалы шайырсызбы? Жок, шайырмын, албетте шайырмын. Биринчи ошода шайыр болгон, шайыр мүнөзүм бар, ачык мүнөзүм бар. Мындай ойлонбой туруп бир нерсени бетке айтып алган, бирок болгондо айтып алып жаман көрүнүп, тарымтып алган жайым бар. Анан ким эле өзүн жаман десин, жакшымын. Жашоо театр биз актерлорбуз дейсизби? Ооба да. Жашоо театр. Жакшы, анан сизге эң мындай, сизге өзүңүзгө кайсыл роль жагат? Роль аткарганда кайсыл?
негизи эле комедияны ойнош баягы биздин турмушта кыйын да. Комедийный ролдор деле жагат. Анан көп кырлуу ролдор жагат. Негизи өзүмдү бир эле ролдо элестетип же көргүм келбейт да кийин. Анткени бул актердун биринчи ролу кандай болсо, кийинки режиссерлор да ошого карап чакыра берет эмеспи. Ошондон качканга аракет кылам. Бирок кээде айла жок, окшош болуп калат. Бирок чыгарма же жазуу пьеса болобу же неме болобу башка болгон, сценарий башка болгондон кийин, башка режиссер болгондон кийин ар биринин көз карашы менен башкача жол тапканга аракет кылабыз да. Жакшы. Түшүнүктүү. Баналдуу эле суроо болушу мүмкүн. Негизи эле бардык актерга берилет болуш керек бул суроо. Сизге мына ушул актердук кесипте кимге карап, кайсыл дүйнөлүк актерлордон кимге карап түздөнөсүз, кайсыл актер жагат? Көп бирөө эле эмес. Анткени ар биринин чыгармачылыгын карап, жана ошондой эле ошолор ийгиликтерге же балким деңгээлдерге жеткен аракет кылам. Бирок аларды мисалы ошолорду туурап же ошолордун немесин кайталабайм да. Бир гана кызыгуу менен булардан орустардан Сергей Безруков менен Хабенский, Голливуд жылдыздарынан алсак Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, анткени ушундай көп, Аль Пачино, ар кандай. Бирөө менен эле токтолгу. Өзүм бир нерсеге байланган жаман көрөм. Ар бир актердун ар жакшы жактарын өзүңүзгө алат экенсиз. Алардын чыгармачылыкта кандай жолдорду өткөн. Мисалы бизде да чыгармачылыкта оңой эмес да, баары жеңил менен келе бербейт. Мисалы айтып көрсөк, Брэд Питт деле мисалы бир эле тасма менен таанылды деген сөз бар, бирок ага чейин канча деген кинодо, эпизоддордо, сериалдарда роль жараткан. Бир 30, 40, 70 минут жаңыласам. Майда ролдор менен ошентип жүрүп, анан Троядан кийин таанылган актер болду. Ошолорду көрүп, мисалы, ошолорду угуп, биз бир эле эмгегибиз начар эмгек болсо, же өзүбүздүн баягы немебиз каалагандай жарата албай калсак, кээде кейип же ошо менен чөгүп кетпегенге аракет кылыш керек да. Анткени ошончо 40 роль, же ар биринин деле мисалы Брэд кимдин деле Ди Каприо деле канчанчы ирет Оскарга көрүнөт, аягында алды мисалычы. Ошондордун көрүп, бул бир гана эмгек дейм да, мен чыгармачылык жагынан. Алардын жеке мүнөзүн же немесин кайталап же ошолорду туураңа аракет кылбайм, бирок басып өткөн чыгармачылыкта жолдор. Жакшы. Жакшы, анан жогоруда эң алгач эле биз бардык бикечтерди сыналгыга жакын отургула деп айтып алдык элек, анан жүрөк боюнча. Жүрөккө жөнөтөлү дегендейчи. Жүрөктө орун көп. Эки этаждуу үйдө салып койгом. Бөлмөлөр көп дейсизби? Жок, сен үйрөнбө аны. Түшүнөт. Негизи азыркы убакта жүрөгүм бир тандап жактырып жүргөн бар. Жакшы. Алысыраак болобу деген акай? Жок, жакыныраак боло керек эле, анткени бирок чогуу бирге эмеспиз. Азыр мындай Билет сиздин жактырарыңызды. Же билбейсиз, сыртынан жактырып жүрөсүзбү дегендей. Акырын сезип атса керек. Жанынан чыкпай жүргөнүнөн эле дейсизби? СМС жазганыман. Же бирок тилекке каршы дайыма жанында болбой калатам. Бирок СМС жазып турганыман билип атса керек. Бир үшүк да ал деле. Анча айрым шаңды. Эгер азыр көрүп атса, СМС жазганын билип Ооба, шүмшүк деген сөз үчүн таарыныңыз. Мен сиздин ордуңузда болсом. Жок, таарынбаңыз. Жок, мен катуу таарынмакмын. Көз тийбесин деп атам да. Силердин алыңарды мактап койсом да канча эле карап турат. Жакшы. Анвар мырза, Орусияда тасмага тартылып жатам дедиңиз. Мына ушул тасманын бир аз четин чыгара кетсеңиз, эмне жөнүндө тасма, кандай тасма? Негизи аякта сериал. Буюрса бизден 5 актер тартылып атабыз Кыргызстандан. Азыркы убакта биринчи сериясынын аякта пилотный варианты болуп атат, биринчи тартып, анан каналдарга көрсөтөт. Ошонун алдындабыз. Негизи тасма жөнүндө же ошол кайсыл убакта сценарий боюнча интервьюларды же немелерден бериши азырынча договор боюнча бизге тыюу салынган. Бирок тартылып атканыбыз баягы элге маанилүү эле билинет. Интернеттен, социалдык сеттерден эле көрүнүп турат. Бирок ошол киного байланыштуу нерселерди айтыш азырынча кыйын. Бирок сериал, 8 сериалдуу кыргыз үй бүлөсү жөнүндө, Москвада жашаган үй бүлө жөнүндө.
Бул тасма Орусиянын каналдарында деле көрсөтүлөт. Буюрса ТНТ каналынан көрсөтүлөт деген кабарлар бар. Эң сонун Ошондо ТНТ каналынан көрүп калат экенбиз биз өзүбүздүн Кыргызстандын актерлорун сыймыктануу менен. Жакшы экен. Анан айтсаңыз, Анвар мырза, мисалы ар бир ролдун өзүнүн кыйынчылыктары болот эмеспи? Анан такыр мен бул ролду аткара албайм деп мындай баш тарткан күнүңүз болду беле? принциптерден уланбай. Принциптерден тууралуу жок боло элек. Бул Келген ролду келгенде аткарасыз. аракет Таштап кылам. саласыз. Аракет кылам. Бирок мисалы кээ бир мисалы кино тасмалардан такыр баш тартып эмес, мындай кол бошобой бара албай калган убактарым болгон. Же кандайдыр бир ортодо келишпестик маселелердин үстүнөн же бир нерселерден барбай калган убактарым болгон. Бирок ошол ишти уже сценарийди алып окуп же бир чыгарманы алып окуп, ошондон баш тартканым болгон эмес. Азыркы убакта баш тартчу убагым эмес го дейм. Жакшы. Азаматсыз, жакшы. Негизи эле Кыргызстанда кинорежиссерлорду алып карай турган болсок, ар биринин өзүнүн ар бир тасмасында ар дайым иштешкен актерлор бар экен. Ал эми сиз кайсыл режиссерлор менен иштешесиз? Чакырган менен. Чек жок сизде. Чек жок. Анан бир режиссердун тасмасына экинчи жолу, үчүнчү жолу тартылып атам деген нерсе жок. Баарына биринчи жолдан, анан кандайдыр бир кино жаатында ушундай бир неме бар. Бардык биринчи тартып аткан тасмасына чакыруу келет да. Билбейм, азырынча баягы бир режиссер менен эки жолу, үчүнчү жолу тасмасына тартылып атам деген элек. Жакшы экен. Түшүнүктүү. Бул дагы сонун экен. Кандай күн болсо дагы ийгилик каалай бермекчүбүз. Анан көпчүлүк учурда монтуп калат эмеспи? Ой, жок, актерлорго ишенбеш керек, алар деген мындай жашоодо деле актердугун кылып кетет депчи. Чынын айтса, бизден өткөн актерлор элдер көрүнүп атпайбы? Актер болбогондор деле актер болуп кеткен азыр жашоосун эле. Азыр актер болуш оңой болуп калды. Чынында. Негизи актердук кесип аябай кыйын кесип да негизи. Мен Билим бар актер. билим бар. Эми агайларым, эжелерим эмне кыласың актер болуп? Десем, эмнеге? Жакшы дейли, сыймыктанат. Десем, бирок сен актер болгондо бир ийгилик жаратканга чейин тууган болобу, ким болобу, сен менен сыймыктанбайт. Ийгилик жаратмайынча. Колдоо көрсөтүп, баягы сен түшүнүп турушуң мүмкүн. Анан дайым эле колдоо көрсөтүп, дайым эле түшүнө бербейт да. Анткени бул бир четтен театрда иштесең, айлыгың аз, ошого деле карабай иштейсиң. Анан туугандарың баардыгы чогулуп, дайыма бир чогулушат, жыйын болот, отуруш болот. Дайыма бара албайсың, досторуңан чыгасың, классташтарыңан алыстайсың. Балалык кездеги дос балдарыңдан да алыстап баштайсың. Бирок жүрөгүңө эмес, шарт менен. Анан кээ бири ал артист жүрө берет дейт. Анан Койготурат дегенде да бар. бул жеке өзүңдүн турмушуңда. Негизи билим алгандан кийин ар бир профессионал актерлор түшүнөт. Бул мисалы биз кандайдыр мен экономист болсом, же бир башка кызматта болсом, мен эртең менен саат 9-дан кечки 6-га чейинки жумушумду кызматымды аткарып, ошол документтерди, баракчаларды тапшырып, кайра өз ишим менен алектенем да. Же эртеңки күндө башка пландарды. Актер бул 24 саат бою ролду өзүнүн образын изилдечү карман жашоодо. Мисалы мен театрдан репетиция кылсам, же бүгүн кандай бир тасмадан репетиция, ошол съемкасы болсом, эртеңки күнүм же ошол күнүмдү кайра изилдешим керек, өзүмдүн карманымды. Ал кандай баскан, кандай кийим кийген, кандай ойлонгон, өзүмөн башкача бир образ жаратканга аракет кылышым керек. Ошон үчүн бул 24 саат бою изденүү. Кээде түшкөгө кирген күндөр болот. Ошондой убактарда азыр аны тамашалап атпайм чын эле. Азыр актер болуш оңой болуп кетти го деп. Тасмага тартылыш оңой болуп кетти. Экранга чыгыш оңой болуп кетти чын. Бирок өз кесибин сыйлагандарга кандайдыр бир өзүнүн сыноолору менен өтүп кетишет. Жакшы. Өзү майын чыгарып аткаргандар азыраак, Негизи көп. Таланттуу адамдар көп. Бирок ошого шарт аз.
Азаматсыз эң сонун. Мен буга чейин дагы угуп калдым эле, сиздин апаңыз дагы ошол Кыргыз драма театрында иштейт деп. Бул бир аз апаңыз тууралуу дагы кенен. Апам негизи көп кырдуу талант апам. Өзү акын, драматург, кырлар жазат. Буюрсам мына жакында эле ошо Арт-Тордо фестивалында дагы режиссер, өзүн режиссер жактан аябай сынап апам. Ош драма театры менен Сен мен жалгызымсың деген Жеңишөл Өзбеков эжекебиздин драмасын коюп режиссер. Айтсам акын, драматург, режиссер, жазуучу. Жана ошондой эле Кыргыз драма театрында дагы декорационный жагында иштейт, сахна жасалгаларын жазышат. Баардык жагынан. Бул мен да чыгармачылыкка келгенге апамдын аябай жашоодогу салымы чоң. Эң сонун. Жакшы экен. Мынакей биздин дагы убактыбыз бүтүп калды. Сизге чоң рахмат. Анан кийин эркин микрофон берели сизге. Эркин микрофон гана кетип койсун. Эркин деген. Бул жагыңызда турат. Ат эркин бе? Тамаша болду. Рахмат биринчиден сиздерге ушундай баардык сизге рахмат. Бүгүнкү күндө кыргыз элибиз менен ушул сыналгын алдында ким болсо ошо менен баарлашып, кабарлашып, чыгармачылык болсо дагы бир аз тамаша куруп, күлкүдөн сокту мүлкү деп бура сүйлөнгүлүгүн жакшы дейт эмеспи? Биз менен чогуу ушундай маек куруп, өзүмдү бир сыйра мынтип мындайынан көрсөтүп алган. Камерадан коркпойм депсизби? Ушундай шарт түзүп бергениңерге рахмат. Анан буюрсам мынакей бекер концерттер башталды. Эң негизгиси болсо дагы шайлоо алдында турабыз. Мен баардык кыргыз элибизди чакырмакчымын. Бул президент өзүнүн ажообузду шайлаш жөн эле бир кишини шайлап коюш эмес. Бул мамлекетибиздин, биздин өзүбүздүн, ата-энебиздин, чоң ата, чоң апабыздын, туугандарыбыздын, билим алып аткан бөбөктөрүбүздүн, сыркоолоп биздин больницаларда жаткан туугандарыбыздын, келечектеги наристелерибиздин, баардык элибиздин, ата-энебиздин жашоосунда турган бир мамлекетибиздин ата мекен деген сизден, бизден, баардык элден, жерибизден турчу ата мекенибизге кам көргөн жакшы инсанды, өзүнүн келечегибизге кам көрө турган инсанды 1,5-2 миң сомго сатпай чыныгысын шайлап алсак. Жакшы, эң сонун. Анвар мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да көптөгөн тасмаларда, спектакльдерде роль жарата бериңиз. Ылайым Оскар алыңыз демекчибиз. Озуң амай. Ошо күнгө же Оскар алсам менден бири кой деп. Голдан да айтты эле. жазбайм, мен унутпайм. Чок жейс дегендечи. Эки башты кое алышыңыз керек болуп анда баштап. Ага чейин көөгө тийип кетпесең жейсиң. Мен күйөө менен келем анда. Тамаша баардыгы. Чоң рахмат сизге. Таңкы пирамидан жана Пирамида телеканалынын жоматы сизге ыраазычылык билгизебиз. Келип бергениңизге ийгиликтерди коштолуп жүрөрсүн. Ар дайым бийиктиктерде багынтыңыз дейбиз. Анан сизди көргөндө Анвар Осмоналиев бизге келип берди эле. Биз аябай жакшыбыз дегенде сиз менен сыймыктана тургандар да болмуш. Аты-энеңиз аман болсун дейбиз дагы. Биз болсо Анвар мырза менен коштошобуз. Бизде Индияда мыкты мырзанын сыйлыгынын ээси, Якутияда мыкты актёрдук дебютун ээси жана Венгрияда, Россиянын тасмаларына роль жараткан Анвар Осмоналиев бизде коноктолду.